Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Кана эмесе балдар, бардыгыбыз сабагыбызды баштайлы. Сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалы балдар. Бүгүн маанайыңар бардыгыңардыкы көтөрүңкүбү? Анда эмесе жардамчы болуп келген апаларыбыздын да маанайын көтөрөлү. Азаматсыңар балдар. Келгиле, апабыздын маанайын көтөрүш үчүн апабызга жакшы сөздөрдү айтып, бетинен сүйүп, кучактайбыз. Азаматсыңар балдар. Анда бүгүн биз адабий окуу сабагын баштайбыз. Адабий окуу сабагынан биз буга чейин Дүйшөн Сулаймановдун Булбул менен жылан аттуу чыгармасын өткөнбүз. Мына ошол Булбул менен жылан чыгармасында ким ташбор, ал эми ким боорукер экендигин билгенбиз балдар. Демек үйгө тапшырма ошол Булбул менен жылан чыгармасындагы суроолорго жооп берүү болчу. Мына ошол суроолорду аткарып, суроолорго жооп берип, менин WhatsApp-ыма жөнөтмөксүңөр. Ар бириңерден тапшырмаңарды текшердим балдар. Тапшырмаларды абдан жакшы аткаргансыздар. Асман жактан кат-кат болот калдайып, ады жонду иметчиктей айланып, чакмак чагып, чарт-чурт этип чагылган, кара нөшөр төккөн турат камданып, ачык күндүн бүркөлгөнүн карачы, көйнөк кийбей ойноп кеткен баласы, ушул нөшөр жаабаса деп улума, үйдөн тынбайт энесинин санасы. Булуттар басман чай чын мөрөй, атпай турган жер бекен, жатпай оюн көк бөрү, тартпай турган жер бекен. Көк асманда жамгыр болуп төгүлгөндө, булуттардан капысынан бөлүнгөндө, кайыксыман толкундардан жалгыз калган